Жылдын мыкты мугалими сынагына өтүлгөн сабагыма анализ. Көп окусаң көптү билесиң дегендей, өз билимимди өркүндөтүп, Ош мамлекеттик университетинин квалификациясын жогорулатуу борбору тарабынан 2024 жылдын октябрь айында уюштурулган окуу жана жазуу көндүмдөрүнүн S1 деңгээлин ылайыкташтырып, 11А класска сабак өттүм. Сабагымдын темасы руханий маданият, грамматикасы кептин стилдери. Сабак башталганда эле окуучулар менен саламдашып, колумдагы быйтыкчаларды алып, шыктандырууга берилген тапшырмаларды аткарышты. Анда быйтыкчалардын артында жагымдуу маанай тартуулаган каалоо тилектер окуучулардын маанайын көтөрүп, сабакка болгон кызыгуусун жогорулатты. Ошол эле быйтыкчалардын аркылуу окуучулар эки топко ажырап алышты. Өткөн сабакта руханий маданият боюнча маалыматтарды алганбыз. Кептин стилдерин эске түшүрүп, көнүгүүлөрдү аткарганбыз. Руханий маданият жөнүндө суроо жооптор аркылуу өтүлгөн теманы кайталап, ошондой эле окуучулар кеп стилдерин эске түшүрүштү. Бүгүнкү сабагыбыз бышыктуу сабак болгондуктан текст менен иштейбиз. Руханий маданиятыбыздагы каада салттар, үрп адаттар, мүнөз жөнүндө окуучулардан алгачкы маалыматтарды алдым. Бүгүнкү текстибиз той жөнүндө, үрп адат, каада салт жөнүндө, тойдун куту жана касиети деген текст менен иштеп, бүгүнкү сабагыбызды баштадык. Албетте, кыргыз тили сабагы ыр саптарсыз болбойт эмеспи? Алыкул Осмоновдун Эне тилим деген ыр саптары менен сабагымды баштап алдым. Сабакты уюштуруп алган соң, окуучуларга сабагымдын максаты менен тааныштырдым. Бүгүнкү сабагымдын максаты тексттин стилдери менен иштешет. Тексттеги негизги ойду табышат. Саптардагы автордун эмоциясын аныкташат. Тексттеги көйгөйдү таап, бүгүнкү күн менен салыштырып, өз ойлорун билдирип, тыянак чыгарышат. Улуттук баалуулуктарды, нарктын баалуулуктарын билишет. Эгер окуучулар ушул көрсөткүчтөрдү аткарса, мен максатыма жеткен болом. Текстти окуп, негизги ойду табыша алса, тексттин суроолорго жооп беришсе, тексттеги эмоциялык абалды табышса, сүйлөмдөрдү толуктай билишсе, ошондой эле бүгүн окуучулар кеп ишмердүүлүктүн 4 түрү менен иштешет. Алар окуу, угуу, жазуу жана сүйлөшүү. Ал эми баалоого койгон талаптар төмөндөгүчө болду. Окуучулар тексттеги негизги ойду табышса, тексттин автордун сезимдерин айта алышса, тексттеги көйгөйдү таап, бүгүнкү күн менен салыштыра билишсе, баалоо талаптарын аткарышса, жыйынтыктоодо баалап кетемин. Жаңы лексика той, касиет, кут деген сөздөр болду. Жаңы сөздөр менен тааныштыруудан мурда окуучулардан алгачкы маалыматтарды алып алдым. Бүгүнкү сабагымда иштелүүчү тексттин темасын сүрөттөр аркылуу божомолдоп табуу тапшырмасын бердим. Окуучулар божомолдоп теманы аныкташкандан кийин тексттин саптарына карап, топтор кезек-кезеги менен окушат. Мында окуу ишмердүүлүгү менен бирге угуу ишмердүүлүгүн да аткарышат. Ар бир сапта токтолуп, жаңы сөздөрдү колдонуп, талкуулап жатышты, суроолорго жооп беришти. Текстти окуп бүткөндөн соң балдарга тапшырмалар берилди. Биринчи тапшырма окуучуларга сүйлөм толуктоо менен иштөө, жазуу көндүмүнө берилди. Топтор өз ара чыгармачылык менен сүйлөмдөрдү толукташып, типтерилерине жазып алышты. Экинчи тапшырма тест суроолору болду. Мында тексттин кайсыл стилинде жазылгандыгына грамматикалык суроолор берилди. Публистикалык стилдердин макала түрүнө кирген экенин айтып туура варианттарды табышты. Тексттин ичиндеги негизги ойду саптардан аныкташты. Ошентип, үчүнчү тапшырма бышыктоого берилди. Үчүнчү тапшырмада топтор арасында презентациялоо иштери жүргүзүлдү. Анда окуучулар ватман-баракка чыгармачылык менен тексттин ичиндеги көйгөйлөрдү, автордун эмоционалдык абалын таап, далилдеп беришти. Ошондой эле тексттеги кайсыл саптарда ачык ой, негизги ойлорду таап, далилдеп беришти. Мында топтор презентацияны доскага чыгып, салыштырып беришти. Мен предметтик
компетенттүүлүктүн талаптарын ишке ашырдым. Окуучулар кеп ишмердүүлүктүн 4 түрү менен интерактивдүү усулдарды шарттарында коммуникацияга чыгышты. Ошону менен бирге улуттук нарктын баалуу экендигин билишип, баалоо критерийин туура колдондум. Көрсөткүчтөргө карап бүгүнкү сабагымдын максатына жеттим деп ойлойм.